Монголия. Азиянын чоң ортосунан орун алган алыскы жер. Бул өлкө Сибирдин жана Гималай тоолорунун ортосунда жайгашкан. Монголия бул булуттун алдындагы дагы бир падышалык. Жылдын бардык мезгилдеринде ар кандай сыноолорду жиберип турган, мындай кенен жана бүтүндөй аймагында дайыма шамал жүрүп турган талаада ушул шарттарга көнгөндөр жана катаал шарттардан коркпогондор гана жашап кете алышат. Бул өлкө чыдамкайлуулукту талап кылат. Ал эми тирүү калып жашап кетүү аябай эле оор. Жапайы Монголия, жеткен чектин өлкөсү. Булут алдындагы падышалык. Алтай тоо кыркаларынын тизмеги. Монголиянын батыш чек ара тарабынан узун кеткен тармактуу тоолордун топтому. Бул тоо кыркалары өлкөнү башка дүйнөдөн бөлүп турат. Анча изилденбеген бул тоолор аеосуз каардуу жана күтүүсүз коркунучтуу. Ошондой болгонуна карабастан кээ бир жаныбарлар таң калыштуу мүнөздө жашап жүрүшөт. Жана көнүп калуунун чеберлери болуп калышкан. Алтай тоолорунун катаал шарттары жапайы жаныбарларды башкаларга караганда күчтүү болууга мажбурлайт. Монголиянын тургундарын жашоо турмуш аябай чоң сыноого туш кылат. Анысына карабастан бул жерде жашап кетүү тим эле чоң эрдик. Монголиядагы Алтай тоолору бардык жандуулар үчүн ыңгайсыз жер. Алардын ичинен адам баласына дагы. Жергиликтүү тургундардын адаттан тыш тилектештери бар. Бийик тоолордо жашаган монголдор аңчылык кылуучу бүркүттөрдү кармашат. Алар бүркүттөрдү аңчылык кылууга үйрөтүшөт жана бул ушундай оор шарттарда жашоого мүмкүндүк берет. Мүнөшкөрлүк салты мындан дээрлик 6000 жыл мурда жаралган. Ал кыргыздардын байыркы үрп адаттарынан пайда болгон. Кылымдардан бери кыштын суук мезгилдеринде бүркүттөр көчмөндөргө азык оокат таап берип кызмат кылып келет. Бул ургачы бүркүттүн аты Арквашарк. Бул деген ак шумкар дегенди билдирет. Ал атына заты жарашкандай эле жапайы жана шамдагай. Анын кадимки жаратылыштан балапан мезгилинде жапайы абалында тутуп, жалгыз мүнөшкөрчү тарбиялап үйрөтүп өстүргөн. Ал колго кадимгидей көнүп калган. Бирок анын Кудай берген аңчылык кылуу сезими ошол бойдон калып, эң мыкты аң улоочу болот. Мүнөшкөрлөр бүркүттөрдүн ургачыларын гана тандайт. Анткени алар чоңураак болуп, эркектерине караганда аңчылыкты бир кыйла жакшы кылышат. Ар бир бүркүт бир эле эгеси менен иштешет жана анын гана буйруктарын аткарат. Бүгүн ага чуркап жүргөн олжону кармоону үйрөтүшөт. Бүркүттүн ургачысынын эркин учуп бошонуп кетүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Бирок ал антпейт. Анткени ага адам баласы менен чогуу жашоо баарыбыз үчүн пайдалуу. Үйрөтүүчү жипке байлап алып, түлкүнүн терисинен жасалган бүркүттү кызыктыруучу нерсени жерге сүйрөп баратат. Мергенчинин бул кылган чакырыгы бүркүттүн аңчылык сезимин ойготушу керек. Өзүнүн аңчылык жөндөмүнө карабастан бүркүт азыкты кыйынчылык менен кармайт. Чынында эркин жүргөн бүркүттөр тутууга аракет кылган азыктарынын 20% гана ийгиликтүү кармай алышат. Учуу эң сонун. Бирок бүркүт аралыкты туура эмес чамалап алыптыр.
Жаш жана чыдамсыз куш оңой эле жеңилип калды. Бирок жаратылышынан аңчылык кылуучу болгон бүркүт кызыгуусун баса албай, тынч да отура албай, кайрадан кыймылдап жүргөн азыгын көздөй учуп жөнөдү. Бул жолу ал баарын туура аткарды. Бүркүт тырмактарын ачып, манжалары менен терини бекем кармайт. Ал туткан нерсесин чыдамдуу машыктыруучуга бергиси келбей турат. Ээси бүркүткө башка эт берүү менен ал аксытат. Тирүү түлкү мындай эмес. Ал күтүүсүз жана тез кыймылдайт. Бирок куштун көчмөндөр менен чогуу жөндөмүн өркүндөткөнгө дагы көп убакыт бар. Бүркүт эркиндикке чыгыш үчүн дагы бир нече жыл көчмөндөр менен чогуу жашайт. Ошондо гана бойго жетип, ал өз алдынча аңчылык кылууга жарап калат. Бүркүттү эркиндикке узаткан учур да өзүнчө бир кызык. Анткени бүркүт эсине көнүп калгандыктан кайрадан келип албас үчүн ээси бекинүүгө туура келет. Бул бүркүттөрдү үйрөтсө болот, бирок алардын мүнөзүн эч качан өзгөртө албайсың. Бул жерде багынбастын өкүмү сүрөт. Алтай тоолору эки литосфералык плиталардын кагылышуусунан пайда болгон. Евразиялык жана Индостандык. Тоо кыркалары 350 миллион жыл ашык убакытта түзүлгөн. Алтай тоолору Гималайдын пайда болушуна да себепкер. Бул тоо кыркалары ошол эле плиталардын үстүндө көтөрүлүшөт. Мындан сырткары, алардын пайда болгон убагынан баштап эле Монголиянын катаал климаты өзүнүн таасирин тийгизип келет жана качандыр бир мезгилде аларды талкалашы мүмкүн. Андай процесс дайым эле байкалбай жүрүп калбайт. Алтайда жер көчкү жана таш кулоо дайыма болуп турат. Шамал, жамгыр жана муздар тоо борундагы алсыз орундарды таап, акырын эрозияга туш кылып талкалашат. Тик аскалардын көпчүлүгү граниттерден турат. Бул тоо тектери укмуштуу температурада жана чоң басымда пайда болгон. Гранит дүйнөдөгү эң тыгыз жана оор минералдар. Алтай тоо кыркаларынан кулаган таштардын сыныктары алдынан чыккандын баарын кыйратып талкалайт. Чаңдар басылып, тоолордо кайрадан тынч өкүм сүрүп калат. Бирок Алтайдын тургундары эч качан этият болуусун жоготушпайт. Бул жердеги жашоодо алдын ала эч нерсени билип болбойт. Алтай тоо кыркаларынын бийик чокуларына акырындык менен кыш мезгили келип калды. Бул жерде жердин жаракасы бар. Бирок аркарлар ага кыжалат болушпайт. Аркарлар жыл мезгилинин өзгөрүшүнө жараша Алтай тоолорунун чокуларына же
өрөөндөрүнө дайыма көчүп турушат. Алар күн сайын 20 чакырым жерди жүрүп коюшат. Аркарлар дайыма кыймылда болуп туруучу ушундай оор жашоого ылайыкташып жаратылган. Булардын эркектеринин бою 1 метрден ашык. Салмагы болсо орто бойлуу адамдын салмагынан 2 эсе көптү кылат. Арасынан эң чоңдору ушулар. Жылдын ушул мезгилинде алар өздөрүнүн артыкчылыктарын пайдаланышат. Оор салмактуу жоокерлердин куут мезгили башталды. Ургачылары азгыруучу жытты сезип калышат да өздөрүнүн жупташууга даяр экенин билдиришет. Бул жыт эркектеринде тойбогон каалоону пайда кылат. Эркектеринин арасындагы өз ара күрөшүүсүнөн кийин ким жупташууга укуктуу экени чечилет. Башында боксчу атаандаштар күрөштүн алдында салмактарын тарттырып, бири-бирин тиктеп сындашкан сыяктуу, аркарлар да башында бирин-бирин чамалашат. Анан чыныгы салгылашууга даяр болушат. Күрөш башталды. Салмагы 20 килограммдан ашык мүйүздөрү адамдын баш сөөгүн сындыруу үчүн талап кылган соккудан 8 эсе күчтүү күү менен келип кагылат. Ушундай катуу сокку учурунда көпчүлүк жаныбарлар мээсинен жаракат алып жарабай калышмак. Соккудагы таасирдүү катуу үн бир нече чакырымга чейин айланып өтөт. Жеңүүчүлөр тоо борунан кубаланышат. Алар ушул жылы түгөйлөнүү укугунан ажырашты. Ал эми жеңүүчүнү баш ийген ургачылар күтөт. Монголиянын аскалары жана айлана чөйрөсү менен айкалышып жашап келген бир тынч жүргөн жаныбар бар. Бул чоң мышыктар түрүнө кирген сейрек кездешүүчү бир жырткыч. Алардын чеби Алтай тоо тутумунун аскалары. Бул жерде ушундай аз байкалган жаныбарлардын 1000ден ашыгы жашайт. Ак илбирстер Азия тоолорунун легендарлуу жашоочулары. Алардын байыр алган аймактары 12 өлкөнү камтып, дээрлик 12 чарчы чакырым аянтты ээлейт. Булар жалгыз жашоону жактырышат жана ар бири 500 чарчы чакырым аянттагы аймакты көзөмөлдөшөт. Бул ургачы арстан жалгыз эмес. Анын өзүндөй чоңдукка жетип калган бир жашар баласы бар. Ага тамак ашты дале болсо энеси камсыз кылат. Бул тоолордо азык оокат табуу барган сайын кыйындап баратат. Илбирстер бир канча күндөн бери эч нерсе жей элек. Тезирээк аңчылыкка чыгуу зарыл. Балдарынын дээрлик 30%-на жакыны жетилгиче эле өлүп калышат. Бирок бул илбирстер да башка ушул жерде жашаган жаныбарлар сыяктуу өздөрүнөн кийинки муунду өстүрүп чоңойтууга милдеттүү. Тажрыйбалуу аңчы өзүнөн 3 эсе чоң курмандыгына кол салууга жөндөмдүү жана ал тобокелге барууга даяр турат. Баласын үңкүргө таштап коюп, энеси азык табууга жөнөдү. Мүмкүн ал 2 күнгө келбей калышы ыктымал. Бул ак илбирстер ушундай өтө кооптуу жерлерге аябай ылайыкташып калышкан. Калың 1 метрлик куйругу коркунучтуу тик аскаларда тең салмактуулукту сактоого жардам берет. Узунураак арткы буттары жана кыскараак болгон алдыңкы буттары ийкемдүү болуп, эптүүлүктү камсыз кылат. Чоң алакандары карда же музда басууга жана кырларга тырмышып жабышууга жардам берет.
Ургачы Элбирс тоо боруна оңой чыгат жана бир нече саат ичинде кыйла алыс жерди басып коет. Үңкүрдөн чыгып алган баласы аңчылык гөндүмдөрүн өздөштүрүүгө аракет кылып жатат. Ага энесиндей деңгээлге жетиш үчүн дагы бир аз убакыт талап кылынат. Гөнгөн нерселерин дагы да бекемдөө үчүн ага дайыма кыймылдап ойноп туруусу зарыл нерсе. Кыш аяктаганда ал толугу менен көз карандысыз болуп калат. Ошондо ага сагызгандан чоңураак курмандыгын тандоого туура келет. Жалгыз эле Элбирстин баласы ийгиликтүү аңчылыкты күтүп жүргөн жок. Бул жерде өлүктүн этинен эч качан баш тартпаган Кудай жараткан башка дагы жандыктар бар. Булар тас кара куштар, кузгундар. Дүйнөдөгү ири жырткыч куштардын бири. Балким булардын түстөрү да жагымсыз. Бул таш боор куштардын салмагы 14 килограммга чейин жетип барат. Азияда жашагандар европалык туугандарына караганда 10%га чоңураак болушат. Көпчүлүк учурда булар эрежей катары бири-биринен безип жалгыз жашашат. Бирок азыр алар өлүктүн этин талашууга чогулуп калышты. Бир болсо алтайлыктарга тандоо мүмкүнчүлүк жок окшойт. Бул жерде дээрлик баары ырыскынын азына да шүгүр кылышат. Мындагы эң башкы өлүктүн этин жечүүлөр булар күрөң түстүү кузгундар. Башкаруу үстөмдүк кылуу да ушул куштарга таандык. Алар жан талашып, этти талашып, өзүнүн өкүмдарлыгын көрсөтүп жатышат. Кадимки кузгундарга мындай мүнөз таандык эмес. Алар баштарын ылдый кылып, эки канатын өйдө көтөрүп, кутурган хулигандарга окшоп айбат көрсөтүшөт. Кузгундар өлүктүн эттери менен гана азыктанышат. Талашып жүрүп акыры куштар этке жетти. Катуу тумшугу менен этти жулуп жейт. Күчтүү кузгундар ичеги карындарга жетиш үчүн кабырга сөөктөрдү сындырып салышат. Ансыз деле оңой болбогон Алтайдагы жашоонун кайгылуу аякташы. Монголияда Кудайдын жараткан дагы бир укмуштай жандыгы өз аймагын асмандан кайтарып учуп жүрөт. Булар айбаттуу болгон бүркүттөр. Алар 3 континентти ээлеп алышкан. Бүркүттөрдүн башка түрлөрүнө караганда булар чоңураак аймакты ээлешет. Башкалары буларчалык тез, ылдам жана көп да уча алышпайт. Бул бүркүт курмандыгын көздөй учуп ылдыйлаганда ылдамдыгы саатына 300 чакырымга жетип кетет. Ошондуктан булар эң ылдам учуучу куштардын катарында экинчи орунда турат. Бүркүттөр унчукпас өлтүрүүчүлөр. Бүркүт курмандыгын баш айлантуучу болгон бийиктиктен байкаштырат. Ал майда жандыктарга да, чоңураак түлкү сыяктууларга да жогору жактан катуу ылдамдыкта учуп келип кол салат. Курмандыгы анын келгенин байкабай да калат. Бул бүркүт менен болуп турган жолугушуу тоонун этегинде жашаган бул этият турган жаныбарга тим эле чоң бир коогалак. Булар жүндүү коен чычкандар. Алтай тоолорунун бактысыз тургуну. Бул жаныбар бир караганда өзүнүн тууганы кадимки коенго окшоп кетет. Бирок булар коендон айырмаланып, чычкан сыяктуу кичине болушат. Булар абадан келип өлтүргүчтөр үчүн эң сонун олжо. Мындай аянычтуу коркок жандыктарды тоонун күнгөй бетинен эртеден кечке жолуктурууга болот. Алар эрте менен күн чыкканда пайда болуп,
кайрадан кечиндеси күн батканда жок болуп калышат. Түш мезгилинде булар бир нече саат күнгө кактанып, ырахаттанып олтуруп калышат. Булардын терисиндеги жүндөрүнүн өңү кумдун түсүнө окшоп кетет. Ошондуктан таш менен чатыштырып алышың мүмкүн. Бирок алар кыймылы менен билинип калышат. Ошондуктан ачык жерлерде мүмкүн болушунча азыраак кыймылдаганга аракет кылышат. Бирок ар дайым эле андай боло бербейт. Кышындасы коен чычкандар уясына кирип укташпайт. Суу келип баштаганда алардын эң негизги азыктары тартылып баштайт. Ошондуктан ноябрь айынын аягында чөп жейм деп алар өтө чоң коркунучка тушугат. Бүркүт адамдан 5 эсе жакшы көрөт. Ошондуктан ал коен чычканды 1 чакырым алыс аралыктан кадимкедей көрө алат. Курсагын тойгузам деп жүрүп, булар өз өмүрүн тобокелге салышат. Бактыга жараша коен чычкандардын ишенимдүү кошунасы бар. Булар пишанкалар. Алтайдын бул бурчунда алар бири-бири менен гармонияда жашашат. Ал тургай азыктары менен бөлүшүшөт. Алар мындайды жөн жеринен жасашпайт. Булардын бири-бири менен жакын жашоосунун жакшы жактары бар. Анткени жырткычтын жакындап келип калышына кош белги эскертүү берүү мүмкүнчүлүгү бар. Пишанкалар ышкыруу менен кошо тапандары менен жерди таптап, жер алдындагыларга да эскертүү берет. Ал эми коен чычкандар болсо мындайды үйрөнүшкөн эмес. Бирок булар бул эмне экенин билишсе керек. Кошунасы тынчсызданып жаткандан кийин бул да ийинге кирүүгө туура келет. Тамырлар жана түйнектер. Алар пайдалуу заттарга жана каныккан сууга бай. Бул аймакта алар чоң баалуулукка ээ болуп эсептелет. Алаксып кетпеш үчүн коен чычкандын эркеги тез аракет кылып жатат. Ал издегенин тапкандан кийин коопсуз жерге тез барып алып, ач көздүк менен азыгын чайнаганга киришти. Коен чычкандар дайыма ийинин алдында келип алып, тамагын жеп башташат. Эгер коркунуч пайда болуп калса, анда дароо ийинге кире качышат. Бул жерде зарылынан ашыкча тобокел кылууга болбойт. Бүркүт олжосун тажрыйба алуу көз атар мерген сыяктуу берсин. Бийик Алтай тоолору Монголиянын батыш чек-араларын бойлой созулуп барат. Бул таштактоо кыркаларын жергиликтүүлөр алтын тоолор деп аташат. Миңдеген жылдардан бери жаратылыш бул чокуларды жерге тегиздөөгө аракет кылып келет. Керек болсо катуу гранит да ага туруштук бере албай калат. Аскалардын кырларын сары көк түстөгү эңилчектер басып кеткен. Булардын өсүшү бул жерде таза, кычкылтекке бай абанын бар болушунан кабар берет. Чындыгында булар өсүмдүк болуп эсептелбейт. Алар симбиоздо жашаган козу карындар жана балырлар. Монголияда миңдеген ар кандай түрлөрү өсөт. Бирок бир караганда зыянсыз сезилгени менен мындай микроорганизмдер, мителер башкача айтканда жатып ичер арам тамактар. Эңилчектер таштарды коздобойт, тескерисинче кажып жеп бузат. Алар жанында өскөн өсүмдүктөрдүн тамыры бекиш үчүн топурактарды пайда кылат. Катаал шарттуу бул аймактарга адегенде бул микроорганизмдер олтурукташып алышат. Биз аларга маани бербейбиз. Бирок алар качандыр бир мезгилде Алтай тоолорун тегиздеп коюшу мүмкүн. Жаратылыш бул жерде таптакыр башкача иш аракет кылат.
Алтай тоолорундагы жашоо шарттары оор жана көпчүлүгү өлүмгө дуушар болушат. Тала түлкүсү сууктун айынан өлгөн сыяктуу эле башка жырткычтын кол салуусунан да өлүшү мүмкүн. Керек болсо түнкү -20 градус сууктан калың жүнү да сактай албай калат. Бул тоолордо өлүм көп кездешет. Бирок жапайы жаныбарлар муну кайгы деп эсептешпейт. Тескерисинче бул өткөрүп жиберүүгө болбогон сый тамак дешет. Чоңураак жандыктын өлүмү алыстагыларды да өзүнө тартып чакырат. Мындай сый тамакка ар дайым биринчилерден болуп сагызгандар жетип келишет. Булар жаратылыштын табыт жасоочулары. Бул куштар дүйнө элдеринин ар кандай мифтеринин каармандары болуп келишкен. Булардын жашоосу ар кандай ырым-жырымдарга байланып калган. Батыш тарапта сагызгандын пайда болушу бул жаман нерсе деп эсептешсе, ал эми монголдордо болсо булар аба ырайын көзөмөлдөп турат деп ыйык тутуп акылдуу жандык катары эсептешет. Жок дегенде ушул жагынан алганда сагызгандарга туура баа беришет. Булар укмуштай акылдуу жана аябай шүмшүк болушат. Албетте, сагызгандар мындай эт жеген мүмкүнчүлүктү такыр колдон чыгаргысы келбейт. Эгерде башка бирөө эт талашып эле келип калбаса, анда алар эттин баарын жеп, сөөктөрүн гана калтырат. Бир нече күн өттү жана бул жерде кайсы жаныбар өлгөнүн аныктоо мүмкүн болбой калды. Бул шүмшүк куштар өлгөндү гана чокуй бербейт, түлкүлөргө да асылат. Алтайда сары түлкүлөр да сагызгандай шүмшүк болушат. Аларды бардык жерден жолуктурууга болот. Алар өлүктүн калган этин сагызгандардан талашып жатат. Ошондуктан алар бирин-бири жаман көрөт. Сары түлкүлөр дүйнө жүзүнө эң көп таркаган сүт эмүүчүлөр болушат. Алар ар кандай жашоо чөйрөсүнө ылайыкташууга жөндөмдүү. Бирок бул түлкүлөр Алтайда кыйынчылыкка туш болбойт дегенге жатпайт. Күн суук мезгилде түлкүнүн жүнү аябай калыңдап, төмөн түшкөн абанын температурасынан сактайт. Түлкү мурдун шамалга тосуп, жакыныраак жердеги олжонун жытын кармаганга аракет кылат. Булардын жыт сезүү органы анча күчтүү болбогону менен, угуу сезимү таң калыштуу аябай күчтүү. Башка жаныбарлардан айырмаланып, түлкүлөр жердин астында кыбырап жүргөндөрдү угууга жөндөмдүү. Бул тоодо тирүү калып кетүү үчүн керек болгон зарылдык. Жылдар өткөн сайын бул аймактарда күн жылууланып баратат. Ошондуктан Монголиянын Алтайында мөңгүлөр ээрип калды. Качандыр бир мезгилде бул аймактарды толук муздар каптап турчу. Ал тургай бул жерде тарыхтагы эң ири суу ташкыны болгон эле. Шаркыраган суу ташкыны муз доорунун аягында башталган. Ал бул жерден 3000 чакырым алыстыктагы Каспий деңизине чейин сүрүлүп барган. Суу ташкындоосунун эң негизги себеби бул муздардын тез жана көп ээрүүсүнөн улам болгон. Натыйжада Алтайдын батыш тарабынын,
ландшафты өзгөрүүгө дуушар болгон. Дарыялардан жана кичинекей жылгалардан миллиондогон жылдардан бери суу агып келет. Азыркы күндөрдө булардагы суулар мурдагы мезгилдегидей көп болуп акпай калды. Кыш кетиши менен Алтай тоолорундагы жылгалардагы суулар көбөйүп, баары жандана баштайт. Бул тоолордо эки чоң дарыянын башы башталып, ылдый көздөй бүтүндөй континентти басып өтөт. Дарыялар Алтайдагы тирүү жандуулардын баарына суу жеткирет. Ошондуктан ушул дарыянын айланасында гана чоң дарактар өсөт. Дарактардын бир нече түрлөрү бар. Теректер, карагайлар жана ийне жалбырактуу дарактар мүмкүн болгон ар жерден чыга калышкан. Алтайдын батыш тарабында Россияга таандык аймактарда дарактар көп кездешет. Ал эми Монголиянын чыгыш тарабында дарактар өтө сейрек кездешет. Керек болсо курап калган даракты көрсөң да, тим эле өзгөчө кубулуш катары таң каласың. Ал эми бүчүрдү көрүп калсаң, жаңы үмүттүн башталышындай сезилет. Тоолордун башынан аккан суулар этектерине барып көбөйүп калат. Андан ары чоң жана кең дарыяларга кошулат. Алтай тоолору көптөгөн өлкөлөрдүн ортосундагы чек ара кызматын аткарат. Жана суулар да андайдан сырткары эмес. Монголияга чачырап кеткен бийик тоолордогу көлдөр жер которгон канаттуулар үчүн баш калкалоочу жай болуп эсептелет. Кээ бир көлдөр дүйнөдөгү эң эзелки көлдөрдүн бири. Монголияда жаан-чачын аз жайт. Ошондуктан дарыяларга суулар тоолордогу мөңгүлөрдөн келет. Ал суулар жашыл өсүмдүктөр үчүн керектүү болгон минералды ылай менен кошо агызып келет. Жээктер өсүмдүктөргө жана гүлдөргө бай. Жаз мезгили келип күн жылый баштаганда, кышты Кытайдын түштүгүндө өткөргөн көчмөн куштар келип баштайт. Кутурепей чымчыгы булар аябай эмгекчил болушат. Курт кумурскаларды терип жечүү бул куштар жашоо менен күрөшүп жүрөт. Бул жерде тамак аш ушунчалык көп болгондуктан бир сезондо куштар бир нече балапандарын чоңойтуп калганга үлгүрүп калышат. Бирок бул өтө түйшүктүү бир нече айлар болот. Балапандары тим эле тойбоз. Ошондуктан камкор ата-энесине дайыма курт кумурскаларды тутуп алып келүүгө туура келет. Уялары өрүлгөн чөптөрдөн курулган. Андай деле чоң эмес, бирок балапандары үчүн өтө ылайыктуу. Балапандар бул уяда 2 жума болушат. Монголиянын ар кандай жашоочулары жайдын кыска мезгилинен пайдаланууга үлгүрүшү керек. Өлкөнүн борбордук аймагында куштар үчүн өтө ылайыктуу бир жер бар. Бул саздуу жер жергиликтүүлөрдүн тилинде Аккуу деп аталат. Анткени ушул жерге убактылуу болсо да, учуп келген аккуулардын урматына ушундайча аталып калган. Пайдалуу заттарга бай суулар Азиянын туш тарабынан учуп келген сууда сүзүүчү жана сазда жашоочу куштарды өзүнө чакырат.
Куштар бул жака тамак жеш үчүн эле келишкен жок. Тыгыз өскөн чөптөр чыңырган аккуулар үчүн уялаганга өтө ылайыктуу. Бул мөңгүлүү көл чыныгы олжо сыяктуу. Анткени куштар чогулганда аккуулардын саны 20 миңден ашары болжолдонууда. Көлмөнү көпчүлүгү билет. Ошондуктан көлдө канаттуулар көп болуп, орун таппай калган учурлар да болуп турат. Келген жубайлар уя кура турган жерди карап чыгышы керек. Тандаган жерин жарыялап коюу эле жетишсиз. Аккуулар жактырган орундугун өжөрлүк менен коорушат. Бир нече өзгөчө учурларды эске албаганда, аккуулар өмүр бою бир түгөйдү тандашат. Бул жубайлар жыл сайын көбөйүү мезгилинде кайрадан жолугушат. Алар ата-эне катары бир кыйла тажрыйбага ээ болуп калышкан. Балапандары пайда болгондон 2 жума өткөндөн кийин уяны таштап кетүүгө жөндөмдүү болуп калат. Бирок булардын үлпүлдөк ак жүндөрү өтө назиктик кылат. Ошондуктан аларды ата-энеси дагы 3 айга чейин көзөмөлдөп турат. Башкача айтканда, кыштоого барууга даяр болгучакты. Жай мезгилинде Алтайдын бүт тургундары көлгө чогулушат. Бул сулар Монголиянын каркыраган чөлдөрүндөгү жашоочуларынын өмүрүн сактап калат. Жай мезгилинин келиши менен аркарлар кышкы жүндөрүн ташташат. Кочкул түс аларды айлана чөйрө менен аралашууга мүмкүндүк берет. Жылдын ушул мезгилинде Алтай тоолорун даамдуу чөптөр басып калганда, аркарлар жайыт которуп турушат. Аркарлар убакытты текке кетирбей, мезгилдин берген мүмкүнчүлүгүнөн пайдаланууга аракет кылышат. Аркарлар топ болуп дайыма бири-бирин ээрчип жүрүшөт. Алтайдын адурлуу түздүктөрүн кесип өтүшөт. Мезгил менен чөптөрдү оттоп азыктанышат да, алар эч качан бир жерге токтолуп калышпайт. Аркарлар коопсуздук үчүн дайыма топ болуп бирге жүрүшөт. Жырткычтар дайыма жалгыз жүргөндөргө кол салат. Аркар тобунан ажырап жалгыз калганда, ал көп учурда жырткыч аны байкабай калышы мүмкүн деген үмүт менен турган жеринде катып калат. Тилекке каршы алардын негизги душмандары адамдар. Мергенчилерге алардын эти деле керек эмес, терисине деле кызыгышпайт. Аркарларды көбүнчө спорттук кызыгуусунан улам атып кетишет. Ал эми таасирдүү мүйүзү жактырган олжосу болуп калат. Бул дүйнө жүзү боюнча көптөгөн жаныбарлар үчүн кайгылуу, өтө өкүнүчтүү чындык. Жакынкы эле учурларда аркарлардын мындай тагдыры бүтүндөй Алтайдын сүт эмүүчүлөрүндө да бар болчу. Монголиянын туруктуу жашоочуларынын жашоосу канчалык катаал болбосун, канаттуу куштар алда канча жакшы жашайт. Көптөгөн көчмөн куштар бул жака келүүгө шашылышат. Кооз жүндүү турналар, талыкпаган саякатчылар. Жылдын ушул мезгилинде кыштоону Индиядан өткөргөндөн кийин урпактарын көбөйтүүгө мындан 3000 чакырым алыстыктагы Монголияга учуп барышат.
Бул оңой иш эмес. Сапарда чарчап чалыгат. Учуу кээде 1 айга созулат. Жолдо көптөгөн канаттуулар өлөт. Алардын көптөгөн артыкчылыктары да бар. Алар бардык турналардын арасынан эң жеңилдери. Булар тамак жебей, дем албай, токтоосуз көптөгөн чакырым аралыктарды учуп өтүүгө жөндөмдүү. Канатын жазганда 1,5 метрден ашкан турналар жылуу абанын көтөрүү күчүн эң сонун билгичтик менен пайдаланышат. Шарты жакшы болгон учурларда алар күнүнө 300 чакырым аралыкты учуп өтүп коюшат. Бирок сыноо кыйын болору шексиз. Турналар дүйнөдөгү эң бийик тоскоолдуктардан өтүшү керек. Булар зоолор. Куштар Гималайды өтүү үчүн 8000 метр бийиктикке чейин көтөрүлүшөт. Чынында ушундай жолду басып өтүү Монголияга келүү үчүн татыктуу. Бул алыскы тунук көлдөр турналардын уя салуусу үчүн идеалдуу. Монголия сууларынын артынан турналардын саны барган сайын көбөйүп келет. Бул өлкө булуттун алдында жайгашкан. Күн нуру тийген Алтай зоо кыркалары тим эле асманга жетип тургандай. Алтайдын чокулары менен түздүктөрдүн арасында тоолордогу жашоо канчалык кыйын экенин мыкты билген жапайы жаныбарлар да бар. Алар жаратылыштын ар кандай кырсыктарына кабылса да, өжөрлүк менен азына да ыраазы болуп жашайт. Бул аймакта бир эле жаныбарлар гана эмес, өсүмдүктөр да бар болгон мүмкүнчүлүктү пайдаланышып, жашоо үчүн күрөшүп жатышат. Бул тоолордо тобокел кылууга даяр болгондор гана жашап кете алат. Алтайда катуу согуш жүрүп жатат. Бул жерде байкалбаган жырткычтар аңчылык кылышат. Кээ бирлери жашоону ушул жерде баштаса, а кээ бирлери бүтүрөт. Эр жүрөк жана күчтүүлөрдөн баштап, куулардан жана сейрек кездешүүчүлөргө чейин. Монгол Алтайынын жапайы тургундары Азиядагы жаратылыштын катаал жашоо шарттарына чыдамкайлык менен чакырык ташташат. Мунун баарын Аллах Таала жараткан.